Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Урматтуу, берекелүү орозо тутуучулар. Абу Саид Худри радыйаллаху анхудан риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман сама Рамадан, ким Рамазан айда ороза кармаса, эркекпи, аялбы, бай кембагал, балагатка толгон эле болсо, мына ким Рамазан айда ороза кармаса, ва арафа худудаху, жана ал Рамазан айда ороза тутканын чектерин билсе, ва тахаффада ма янбаги лах, жана анын күнөөлөрүнөн сактанса, өзүн сактай турган болсо, демек Рамазан айдагы орозо тутуунун өзүнүн адептери бар, эрежелери бар, жолдомолору бар. Ошолорду колдонуп, өзүнүн рамкасынан чыкпай, жакшы ошол өзүнүн кандай укуктары болсо, ошолорду сактап, кармай турган болсо, аятахаффада каффара ма каблаху, мурунку күнөөлөрүнө каффара. Мурунку күнөөлөр баары кечирилет деген сөз. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-салаватул хамс вал джум'a ила джум'a, Рамадан ила Рамадан, мукаффиратун ма байнахунна, идажтунибатул кабаир", раваху Муслим. Имам Муслим рахматуллаху алейх Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят келтирип айтат. Пайгамбарыбыз мындай деген: 5 убак намаз, жума намаз, Рамазан ай. Ушулар каффара кылат өз ортосундагы нерселерден, качан чоң күнөөлөрдөн сактанса. Бунун мааниси мындай да: багымдат намазды окудуңузбу? Пешим намазды окуганыңызда, пешим намаздын берекесинен багымдат намаздан пешимге чейин күнөөлөр кечирилет. Асырды окудуңузбу? Асырдын берекесинен пешимден асырга чейин кылган кичине күнөөлөрдүн баары кечирилет. Жума намазы менен пешим намазынын убактысы бир. Бирок экөөнүн айырмасы бар туугандар. Пешим намаздын сообу, жума намазынын сообун угуп алыңыз. Пешим намаздыкы артыкчылыгы ушул: ал багымдаттан пешимге чейин күнөөлөр кечирилсе, жуманык болсо мурунку жумадан ушул жумага чейинки бардык күнөөлөр кечирилет. Көрбөйсүзбү кандай касиеттүү жума? Ал эми Рамазан айы болсо, мурунку былтыркы Рамазан айдан быйылкы Рамазан айга чейин канча күнөөлөр болгон болсо, ушулардын бардыгы кечирилип кетет экен туугандар. Караңыз, Алла Таалам кандай боорукер, кечиримдүү. Албетте бир эле шарты бар: чоң күнөөлөрдөн сактанса. Идажтунибатул кабаир, чоң күнөөлөрдөн сактанса. Демек чоң күнөөлөргө тооба керек. Ал эми кичине күнөөлөр болсо, ушу менен бардыгы кечирилип кетет экен.